Ey. Ne olatasın? Düş. Ya. Ne olatı? Boyun östürüyorsun. Boy östürgenge men sonun neseni көргүзүп берем. Дүр бас. Бойду өстүрсө болот. Ага кам көрүш керек. Ошонун силерге сонун ноондай рецебин мен эми айтып керек болсо көргөзүп берем. Эмне керек? Эң биринчи мынакей. Мына окшогон финикиден биз үчөөнү алабыз. Мен байкап атсаңар чоң финикилерди алып атам, а эгерде ноонда майдараак болсо жетөөн алыш керек болот. Мынакей жаңгак, 6 жаңгак. Бал, кунжут. Кунжуттан бир чоң кашыкты салабыз. Данегин. Жана балдан жакшы бал. Биздики албетте биздин балыбыз чоң алайдын балы. Мына бир чоң кашык салдык. Бу да биздин бал. Таза бал. Текшерилген. Жана мынакей сүт. 2 стакан сүт кошобуз. Мен айтып аткан рецепт чоң кишилерге, взрослым дегендей. Эгер балдарга боло турган болсо, анда 2 эсе асыра каласыңар. Мынакей даяр болду деп эсептейбиз. Майдаладык. Эгер майдалап эле жесем эмне болот дегендер эң сонун болот. Болгондо биз сиңимдүү болуш үчүн, балдар жакшы ичиш үчүн ушинтип майдалаганыбыз жакшыраак деп айтабыз. Мынакей ушундайды 2 бөлүп, эрте менен кечинде ичесиңер. Дагы да кайталап атам, ушул эле дозаны взрослый чоңдорго 2 мал, кичинекей балдарга да 2 мал, бирок 2 эсе асын өлчөмүн алабыз. Сонун азыктар. Биз дагы айтат элек. Өзүбүз балдарга сөөгүнө да сонун оливка майды эртеменкисин ичирип турабыз. Кунжут майы мына өзүнчө алынган. Буну кечинде жатарды ичирип турабыз. Балдарга, кары кишилерге сөөгүнө эң сонун. Assalamu alaikum.